Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн өлкөнүн сот системасында жүргүзүлүп жаткан реформалар туурасында кеп калмакчыбыз. Студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымы Гүлбара Калиева. Саламатсызбы? Саламатсыз. Мына айтсаңыз, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунда иштеп жатканыңызга туура 1 жыл убакыт болду. Ушул аралыкта сот системасында кандай кыйынчылыктар болду жана бүгүнкү күндө эмнени өзгөртө алдыңыз? Рахмат, Нурдин мырза. Чындыгында быйыл 95 жылдык белгиленет сот системанын. Ошон үчүн 95 жыл дегенде 1 жыл көп убакыт эмес. Бирок жетишкендиктер да болду. Эң биринчи бул санариптештирүү боюнча биз жергиликтүү соттордун баарын автоматташтырылган маалыматтык система орноттурдук. Андан тышкары дагы биз ошо электрондук иштерге, электрондук иш алып барууга жасалган кадамдар да. Андан тышкары биз азыр заманбап имараттарды салып атабыз. Тогуз Тородо, Ала Букада, Кара Көл шаарында, Жалал Абад облусунда. Биз азыр аудио, видео, жазма дегенде дагы бардык соттордо орнотууну аракет кылып атабыз. Азыр 77 сот залдар калды. Биз жылдын аягына чейин ошол аудио, видео, жазманы да киргизебиз деп атабыз. Калган аймактарда. Мына Гүлбара айым, айтсаңыз, ушул автоматташтырылган маалымат системасын киргизип атабыз деп атпайсыздарбы? Ушул сот ишине булардын артыкчылыктары билине баштадыбы азыртадан? Мен оюмча билине баштады. Себеп жанагы жаңы кодекстерди кабыл алынып, алар ишке ашырылып атат. Анан ошол бирдиктүү реестр кылмыштардын, жоруктардын бирдиктүү реестри деген киргизилген болчу. Анан ошол реестрге биз автоматташтырылган өзүбүздүн системабыз жок болсо, анда мүмкүн эмес болчу. А биз ачык айкындуулук деп атабыз. Ошол кайсы кылмыш же жорук каттоодон өткөндөн кийин ал сотко чейин жетсе, сот кандай аны карады, ал ишти же жорукту, кылмыш ишти же жорукту карады, жыйынтыгындагы ошол электрондук базага жибериш керек да. Ошон үчүн бул аябай чоң кадам деп эсептейм. Мындан мурун 2 жыл биз 3 сотто эле пилоттук долбоор болчу, 2 жыл. А биз жарым жылдын ичинде бардык жергиликтүү сотторго 56 сотко биз киргизгенбиз аны. Жакшы. Мына сотторго элдин ишенимин арттыруу үчүн дагы кандай кадамдар жасап атасыздар? Мына сиз аймактарды кыдырып келип атасыз. Ошонун себеби эмнеде да? Аймактарды мен 2-3 жолу кыдыргам. Биринчи жолу мен ошо тергөө судья институту киргизилип атканда ошол шарттарды көрүп келгем. Кайсы имараттар оңдого жатат, кайсы жаңы имараттар салыныш керек деп. А кийин мен ошол аймактарды кыдырганда мен жергиликтүү бийликтин органдары менен кезип аттым. Ошондо губернатор, мэр, акимдер, анан биздин жергиликтүү соттордун төрагалары менен кездештирип, биз эми бийлик дегенде мамлекеттик бийлик 3 бутактан турат. Мыйзам чыгаруучу, аткаруучу, сот бийлиги дегендей. Бирок элге бул бийлик деген сөз менен эле, бир эле сөз менен. Ал сот бийлиги же аткаруу бийлиги дебейт. Анан ошон үчүн бийликке ишеним деп атабыз. Анан кайсы маселелерди биз чече алабыз, кандай жардам бере алабыз биз жергиликтүү органдарга. Жергиликтүү органдар бизге кандай жардам бере алат деп ошону талкуулап атканбыз. Көтөргөн маселелер эң биринчи биз аксакал соттордун жумушун жандандыруу деп атканбыз. Биз айттык, ошол аксакал соттордун мүчөлөрүн биз окуталы, бул биздин милдет, биз мойнубузга алалы. Анан дагы экинчиси элдерди жараштырууга чакыруу. Себеби биздин мына аткаруу бийликтин же мыйзам чыгаруучу бийликтин биз эмне менен айырмаланабыз? Бизде сөзсүз бир тарап наразы болуп кетет. Себеби биз нотариуска окшогон жумуш эмес биздики. Эки тарап тең ыраазы болуп кеткендей. Сөзсүз бир тарап наразы болот. Анан ошон үчүн аларды андан көрө алдын ала жараштырып,
Аларга ошол жарашуу, тыныгуу келишимге келсе кесепеттери кандай жакшы. Алар өздөрүнүн убакытын сактайт, алар өзүнүн жол кирелерин, мамлекеттик алым деген бар. Ошонун баары сакталып калат. Экөөнүн ортосунда дагы жүзү жарык болот. Себеби экөө макулдашып ошо тыныгуу келишимге келди. Ошондон кийин сот келишимди бекиткенден кийин аткаруу барак жазылат. Эгерде бир тарап милдетин алып аткарбай койсо, аткаруу барак жазылып, аткарыла берет соттун чечими. Гүлбара айым, айтып атасыз, сиз ушул сот системасын реформалоо 3 багытта жүргүзүлүп атат атпайсызбы? Ушул иштин жүрүшүндө ушул адистердин мүмкүнчүлүктөрүнө кандай шарт түзүп атасыздар? Мен өзүм ошо белгилеп аткан себеп, ошо сот реформа башталгандан бери бизде нечен кодекстер жаңы, нечен мыйзамдар кабыл алынды. Мен өзүм ошо жарандык процесстик кодекстин иштетүүгө жумушчу топтун жетекчиси болгом. Анан ошон үчүн айтып аткам, биринчи багыт бул мыйзамдар. Жакшы мыйзамдар кабыл алынса. Экинчи кадр маселе. А үчүнчүсү уже инфраструктура деп айтабыз, ошо материалдык камсыздоо жагынан. Анан ошол мыйзамдар болсо кабыл алынды, ишке кирип иштеп атышат. Эми кадр маселени дагы чечип атабыз биз. Таңдоо кеңешибиз бар, биздин жогорку мектебибиз бар. Биз эми кадр маселе чындыгында таңдоо аябай кандай десем таза болуш керек. Субъективдик факторлор болбош керек. Кадыр баркы бар, билимдүү, чечкиндүү, таза адамдар келсе сот системага, бул чын эле кубандырат эле. Мына сиз айтып атпайсызбы, ушул судьяларды тандоодо да жогорку соттун төрагасы сот тутумунун башчысы болгондугуна жана жалпы сот тутумун жакшыртуу үчүн иш алып баргандыгына байланыштуу кандайдыр бир өзүнүн таасиринин зарылдыгы барбы? Чындыгында мен мына 1 жылдан бери иштеп атам. Мен жума сайын жарандарды кабыл алам. Анан жарандар мага кайрылганда кээ бирлери айтат, эмне үчүн бул судья мындай кылды, тигиндей кылды деп. Мен эми ал таңдоодон өткөн, ал уже иштеп аткан судья. Мен кандай сапаттарын, кандай кемчиликтери, артыкчылары бар ал судьяны кийин билем. Ондай же арыздар түштү, же себеби бизде 500ге жакын судьялар бар. Анан ар бирөөнүн мындай сапатын айта албайм. Көбүн билем, бирок баарын айта албайм. Же моуну жоопко тарткыла, бул судьяңар начар иштейт деп ошондой да даттануулар болот. Анан бирок мен чын эле кирише албаймын. Таңдоого дагы же чара көргөнгө дагы кирише албайм. Мен аларга мыйзамдарды түшүндүрүп айтам, ошо тартиптик комиссияга кайрылсаңар болот депчи. Анан дагы айтып кетчү нерсе, мен чындыгында эл аралык стандартка таянат элем да. Судьяларды таңдоодо и судьяларга чара көргөнгө судьялар өздөрү катышыш керек. Бул деген эл аралык стандарттар. Бизде болсо жанагы жогорку кеңештен өкүлдөрү келет. Эми өкүлдөрү дегенде бул жанагы парламентское большинство, парламентское меньшинство деп дейбиз. Анан азыр мисалы бир ошол таңдоодон өтүп атканда биздин ошо талапкерлер бир кейсти чечет, бир мисал келтирип аны ошол маселени чечкиле, жазып бергиле, кандай мисалы ошо сот актынын түрүнөн дегендей да. Ошол талапкер жазып берген күндөрдө биздин таңдоо кеңеште кээ бир мүчөлөр бар, алар анын өзгөчөлүгүн билбейт, спецификасын. Алар кандай баа бере алат? Эгерде судьялар өздөрү катышса, алар баа бермек. Мына бул жазганын мындай жазат экен, оюн жакшы кагазга түшүрөт экен, мыйзамдарды туура колдонот экен, ошол маселени чечип атканда деген маселе бар. Могу сот тутумунун материалдык техникалык базасын жаңыртуу үчүн кандай иштер аткарылып жатат азыр? Материалдык техникалык базабыз буйруса жакшы. Биздин эми мен ошол эл аралык конференцияга да барып катышып келген, өткөндө бул Казакстанда болчу.
ошондо дагы мен айттым, мисалы 2014-жылы бизде бюджеттин 0,43% каржылуу болсо, азыр 1,15% болуп атат бюджеттен. Ошол сот реформага, ошол ачык айкындуулукка, ошол ишенимди жогорулатууга, ошол элдер келсе баары ачык айкын болуп, кандай соттун чечимдери чыгып атса сайтка жайгаштыруу. Анан жана аудио видео фиксация болгондо кийин биз даже онлайн трансляцияны киргизебиз. Мисалы, азыр биз ошол долбоорду иштеп чыгып атабыз. Азырынча менде ошо кабинетте, компьютерде бар онлайн трансляция. Мен бүткүл республикадагы кайсы сотту ачып, залын карап, кандай ошол судья ишти кандай карап атат. А кийин ал любой адам дегендей өзүнүн телефонунан да карап коет. Ошондой бизде багыттар турат да. Түшүнүктүү. Мына бул судьялардын нагрузкасы туурасында токтолуп кетсеңиз да, иштин жыйынтыгында ошолордун сапатка кандай таасир этет? Аябай чоң таасир этет. Мен мурун дагы ошо массалык маалымат каражаттарынын жетекчилери менен деле кезиккенде ошондо айткан болчумун. Мисалы, Бишкек шаарда бизде бир судья бир айда 50-70 иш карайт. А алыскы аймактарда, мисалы Сүлүкташ шаары же Актала району, алар бир айда 5 иш, 10 иш карайт. Элестетсеңер, анан ошон үчүн мына өткөндө дагы мен биздин өлкөбүздүн президенти менен жолукканда дагы ошол маселени көтөрдүм. Айттым, бизге дагы эми жок дегенде бизге дагы 70 судья керек деп атабыз. Жакшы мындай эсеп, мен анын баарын анализдеп көрдүм. Ошонун анализимде да бердим. 100 судья болсо андан да жакшы болот. Себеби өзгөчө Бишкек шаары, Ош шаары, Жалал Абад шаары, Чүй областтарда дагы Кара Суу район, мисалы, же Аламидин район Чүйдө, же Кара Суу район Ошто дегендей аябай кыйналып атышат судьялар. Иштер көп болуп. Ал эми ошол судьялардын арасында мына коррупциялык элементтерди жоюу боюнча ошолорду алдын алуу үчүн кандай иштер жасалып жатат? Ушул багытта кандай максаттар алдыда бар? Коррупция жөнүндө биз аябай көп айтабыз да, эми ошо коррупция жөнүндө эми сөзсүз күрөшүш керек. Биз эми коррупцияны таптакыр жоёбуз деп айта албайбыз, бирок ошо деңгээлин азайтууга анын, себеби ал баардык өлкөдө, дүйнөдө ал ошондой бар экен да. Мен ошону жергиликтүү органдар менен кезиккенде, биздин төрагалар менен кезиккенде ошондо айткам. Андан мурун Transparency International коом деген бар. Ал биз сот системанын ичиндеги коррупцияны кандай жойсо болот, эмненин негизинен чыгып атат деген изилдөө болгон бизде. Ал изилдөө 2013-жылы өттү болуш керек изилдөө. Ошондо эң негизги причинасын эмне деп чыгарды ошол уюм. Эң негизгиси бул даже судьялардын аз айлык эмес, бул элдердин укуктук билими жоктугу же төмөндүгү. Себеби мен ошону айтып атпаймынбы, мэр, губернатор, акимдерге баарын айттым. Эгерде адам өзүнүн укугун билбесе, анда ал алданат. Сотко, прокурорго, милицияга, жадабаса адвокаттарга, любой адамга алданып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биз айтып атабыз. Мен судьяларга да айттым, кабинетке отурганда токтоткула. Бир эле иш караган менен токтобой, элдерге чыккыла. Аким, мэр, губернатор кайсы аймак, кайсы жерде эл менен кезиксе, сиздер да ошол жака баргыла. Элдер сиздерди көрсүн, сиздерди өңүнөн билиш керек эл. Кесипкөйлүгүңөргө баа бериш керек. Сиздер жеке иш боюнча эле консультация бере албайсыңар, кеңеш бере албайсыңар. Бирок мыйзамдарды түшүндүрүү бул сиздердин милдетиңер деп айттым. Мына коомчулукта адилет үйү туурасында маалыматтар айтылып жүрөт да, ушул адилет үйү туурасында айтып берсеңиз да, мунун артыкчылыгы эмнеде? Адилет үйү деп атканым, мен ошо чоң биздин азыр облустун борборлорунда Бишкек, Ош,
Нарын, Талас, Ысык көл, Баткен бир адилеттүүлүктүн үйү деп чоң заманбап имарат салсак, аяка мисалы мына биз айтып атабыз. Нарында Нарын облус соту бар, Нарын райондук соту бар, Нарын шаардык соту бар, Нарындык райондор аралык соту бар. И дагы департаменттин облустук управлениясы бар. Биз айтып атабыз, андан көрө ошолордун баары бир жерге жайгашса, элдерге да ыңгайлуу болот эле. Эл билбейт да, өзүнүн арызы менен келсе, жок, сен шаардык сотко эмес, сен райондук сотко барышың керек. Же сеники райондо каралбайт, сеники райондор аралык сотто каралат. Же сеники областта, сенин эл билбейт да. Бул элдерге ыңгайлуу деп атабыз. Биз азыр сот имараттарды эмне үчүн жакшы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ылайыкташтырып, бардык элдерге. Элдер соттошпосо, имараттар деле кереги жок болот эле. Соттор да, судьялар кереги жок болот эле. Элдер соттошуп атат. Биз айтып атабыз, элдерге шарт түзүп берели. Ошол жакта медиатор отурса, ошол жакта адвокат болсо дагы, прокурор болсо дагы, кайсы маалыматтарды дагы алса, анан ошонун баарын кире бериште эле кызматкер тосуп алып, сиз кайсы жака, сиз эмне маселе менен, жанагы банктардагы катарды дагы, очередти деле ошентип электронный кылып койсо болот. Кайсы маселе менен, эгерде бир сот актынын көчүрмөсүн алам десе, бул кезек. Башка бир суроолор менен кайрылып атса, жооп берген адис аны кабыл алыш керек. Коопсуздук жагынан дагы, бардык жагынан деп атабыз да. Анан ошондой болсо, мен ошо жергиликтүү өкүлдөр менен, ошо органдардын өкүлдөрү менен, жетекчилери менен сүйлөшкөндө да айтып аткам. Биз азыр аймактарды өнүктүрүү жылы деп атабыз. Ошондой заманбап имараттар элге салынса, бул сиздердин ошо аймактарыңардын көркүн ачат. Мисалы, Чаткалда салынып калды имарат. Эми чындыгында мындай скромный эле имарат. Бирок Чаткалда көзгө алган имараттар жок. Жаштар ошол жака барып селфи кылышат. Көрдүңөрбү? Биз кийин ошондой чоң имараттарды салсак, жакшы конференц-зал менен, аяка видео фиксация, видео конференция, адам ошол жерге эле келип, жогорку сотко катышкан иштерине видео конференция менен эле катыша алат. Анан жанагы бир эле жылда бир эшик, ачык эшик дебей, мисалы, окуучуларды чакырганда, биз ошондо квартал сайын болобу, ай сайын жаштарды чакырып, жаштар менен сүйлөшүп, кайсы элдер мындай суроолор туулган. Мисалы, мен айттым, ар бир аймакта төрагаларга айттым, силер билишиңер керек. Мисалы, прокуратура менен милиция акимге, мэрге маалымат берет күнүгө, сводка сыяктуу. Канча кылмыш болду, канча эмне болду дегенде, эмне кылмыштар болду деген. Жарандык иштер боюнча жок да маалымат. Сиздер ошо канча иш көп түшүп атат. Мисалы, мен айтып атам, асырап алуу, баланы асырап алуу боюнча эмне үчүн мындай иштер көбөйүп атат? Значит, эн аталары кайда булардын? Же алар жумуш издеп өлкөдөн чыгып кеттиби? Же башка, же өлүп калдыбы? Ошонун баарын караш керек. Ошону изилдеп, анан кайсы причина болсо ошого таянгыла. Же ажырашуу деген көп болуп атат. Мен ошо ажырашуу деген бүткүл аймактарда. Ажырашуу деген, мисалы, биз үчүн ал мындай оор деле иш эмес да, мындай көп далилдерди жыйнаганга, аякта келет, мүнөздөрүбүз келишпей калды, биз ажырашабыз. Ошону түшүндүрүш керек да. Ал эмнеден чыгып атат? Бул эмне? Ала качуудан мүмкүн чыгып атат. Турабы? Же алар жаштар өздөрүнүн ошо коммуникациясын билбей, кыздар менен сүйлөшө албай, ошондон тартынабы? Эн аталар, ай, качан келин алып келесиң? Эмне жокпу? Биз деле карып калдык, бизди караган киши болуш керек деп. Ошонун баарын түшүндүрүш керек да. Анан жаштар менен дагы иштеш керек. Ошону кээ бир жерде айтып атпаймынбы, мүмкүн клуб жок. Эгерде сот болсо, ошол соттун имараты, ошол ичиндеги иш чараларды биз элдер сотко келгенден коркпойт.
элдер сотко башка маселелер менен деле соттошпосо да башка бирдемкени сурап келсе да ошол жактан жооп алгандай болсун деп атабыз. Ушул эле сөзүңүзгө улайда ушундай суроо берсем да мен сизгечи, Гүлбара айым, мына сиз өзүңүздү жогорку соттун төрайымы эмес, ушул мамлекеттин жөнөкөй жараны катары айтсаңыз да, ушул карапайым элдердин сотторго болгон ишенимин кантип арттырсак болот? Эми мен мына судьялар менен, биздин судьялар менен кезигип дайыма эле айтып атам. Мисалы, менин кадыр баркым бул меники, жеке меники. А сот системанын кадыр баркы бул ар бир өңөрдүн дедим. Сиздер жакшы иштесеңер, өзүңөрдүн эле атыңарды чыгаргылачы. Өзүңөрдүн атыңар чыкса, баланча райондо баланча судья иштейт деп элдер угат. Ошондо райондук соттун аты чыгат. Кийин областта ошол райондо моундай мыкты судьялар, себеби атаңдаштык болот да, мындай здоровый, кандай десем, муну мактап атса мен эмне кемби деп башкалар да тартылат судьялар. Анан ошентип эң биринчи адамгерчиликтүү болуш керек. Эң биринчи сапат ошол. Кирсейбей, өзүн кыйын сезбей, мантия кийип алып мен ойлоямын деп ойлобой, канчалык жөнөкөй болсо, канчалык адамдын тагдырын өзүнүн жүрөгүнөн өткөрсө, ишенип калат элдер. Мен эми бул бир күндүк, бир жылдык жумуш эмес, бирок аракет кылабыз. Мен өзүм деле өткөндө ошо таң калдым, ошо жанагы эл аралык форумга барып катыштым деп атпаймынбы? Ошол жакта дагы башка бир Өзбекстанда төрага экен жогорку соттун. Ал айтып атат, мен аймактарга барып элдерди кабыл алам дейт. Алардыкы 34 миллион калкы. Ал айтып атат, мына биз бекиттик, мисалы 3 область меники, 3 область ген прокурордуку, дагы башка деп. Мен ойлоп калдым, анда мен дагы ошол тажрыйбаны колдонушум керек экен. Мен мисалы анда айтам, баланча күнү мына сиздердин жардамыңыздар менен мисалы ошо массалык маалымат каражаттан мен Нарын облусуна барам, жарандарды кабыл алам. Же ошол төрага, облус соттун төрагасы кабыл ала турган күнү мен дагы ошондо барып көрөйүн. Эмне маселелерди коюп атат элдер, эмнени суранып атат элдер деп. Дагы башка жолдорун дагы издешебиз дегендей аракет кылабыз. Анда Гүлбара айым, рахмат маегиңизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябызда бүгүн Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы Гүлбара Калиева айым болду. Эфир аркылуу кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.